Саламатсыздарбы кадырман радио угуучулары, Кыргыз радиосунун толкунда Шашкедеги Дил маек уктуруусу. Микрофондо мен Чынара Айтугулова, режиссердук пультта Жыргаламанова. Жамандык болбосун, жакшылык орносун. Көч арасында, көп арасында эл ичинде эсен болуп, ден соолукта, журт ичинде бүтүн болуп, маанайыбыз жаркын, максатыбыз анык болсун деген жакшы тилекти айтуу менен биз бүгүнкү уктурууну баштайбыз. Бүгүнкү уктуруунун мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, даңк медалынын ээси, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, коомдук ишмер, саясатчы, экс-депутат Садык Шернияз. Садык мырза, сизди бүгүн студияга чакырганыбыз жалпы элибиздин улут катары калыптанышы, бул акыркы 30 жылдагы эркин мамлекет катары калыптануусундагы биздин коомубуздун өсүшү, маданияттын өсүшү сиздин дагы тагдырыңызга туш келгендиги. Дал ушул темада эркин сүйлөшөлү. Сизди айрыкча маданияттын ири өкүлү катары, коомдук ишмер катары студияга чакырдык. Рахмат. Урматтуу радио угуучулары, биздин мейманыбыз жөнүндө кыскача маалымат берип өтөлү дагы, анан суроо көтөлү. Уктуруунун мейманы Садык Шернияз Айтылуу Талас областынын Манас районундагы Чоң Капка айылында жаркыраган жаздын 10 мартында 1969 жылы жарык дүйнөгө келген. Коомдук ишмер катары, саясатчы катары, продюсер катары, кинорежиссер, сценарист, Айтыш коомдук фондунун төрагасы, калемгер Адабий клубунун, Айтыш фильм кино студиясынын, Кыргызстан кыска метраждык фильмдер өлкөсүнүн эл аралык кино фестивалынын негиздөөчүсү, Ак Элбирс кино сыйлыгынын бирден бир негиздөөчүсү, ошондой эле Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин экс-депутаты. Ал эми алган билими көз чаптырсак, Фрунзе машина куруу техникумунун техник-технолог адистигин бүтүргөн экен. Андан кийин Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин укук факультетин юрист, укук таануу адистиги боюнча бүтүргөн. Садык мырза, сиздин таржымалыгыңызды карап отуруп, аккан арыктан суагат деген кыргыздын жакшы сөзүн мен эске салдым. Көп эле сиз менен баарлашып маектешип жүрөбүз. Чыгармачылыкта айрыкча ушул Айтыш коомду түзүлгөндөн кийин Кыргыз радиосу, анын ичинде мен өзүм жеке журналист катары сиздердин фонд менен деги сиздин чыгармачылыгыңызда бир терең байма-бай байланыш бар экендигин айткым келип турат. Анан ушул аккан арыктан суагат дегеним сиздин тегиңизде өнөргө күйгөн, өнөрдү билген, өнөрдү баалаган, өнөрдү аркалаган инсандар болгон экен. Билерман улуу инсандардын айтуусунда кадимки эле биздин улуу Токтогулду сиздин чоң аталарыңыз тозуп алып, кадимкидей ат мингизип тоон жаап сыйлаган деген сөз бар. Сөздү ушундан баштабайлы бүгүн. Ооба, биздин чоң атабыз Шернияз. Шернияз деп аталып калган себеби да биздин түпкү бабаларыбыз ушул азыркы Тараз шаары, мурунку Ой Ата шаарынын жакын турабыз да, ошол чек арада, ошол жерде медресе кармаган, мечит кармаган киши болгон экен. Молда деп коебуз, имам деп коебуз. Анан ушул казактын бир абдан чоң акыны бар, Шернияз деген. Ошо менен ымалаш дос болсо керек. Анан ошо келгенде небересинин атын ошол акындын атына арнап Шернияз койгон экен. Анан Шернияз чоң атабыз дагы өзү чыгармачыл киши болгон экен. Болгону азыркы убакта аты чыкпай калганы, ошол кезде баягы филармонияга чакыртса, филармонияга барганда, Фрунзага барса, бузулуп кетет экен адам, минтип кетет экен, антип кетет экен деген сөздөр таасир бергенби, айтор ар бир шылтоон айтып келбей коюптур. Бирок кезинде ушу жеңи жок Токтогул менен бир жүргөн киши болгон экен. Талас өрөөнүнө келгенде жеңи жок Токтогулдар ушу Шернияздын үйүнө токтош экен. Ошол себептенби ушул Сибирден да кайтып келе жатканда биринчи болуп ушул Токтогул чоң атабыз кыргыздардын үйүнө киргени, кыргыздын чек арасында Шернияздын үйү болгон. Шернияздын үйү болуп, анан ошол жерден биринчи муну эми айтып бериш керек. Бул ошол Шернияз чоң атабыз же эрте жаз, же кеч күз очок күйүп турган мезгил экен. Ошол
Шернияз чоң атабыздагы өзү мындай чыгармачыл киши болгондон бу Айтор Очоко ушул борсокту кыпчур менен ысытып кармап жеп отурган экен да. Бир ушул картинаны өзү эле мен чоң атамдан бир кабар берет да. Анан бир киши шып этип кирип келди дейт эшиктен. Кирип келгенден кийин ал кезде ушундай убак меймандос болгон кыргыз эли. Азыркы убакта бир мейман кирип келсе киргизбейбиз дагы да, үйүбүзгө турабы. Анан Шернияз айтат экен, байбиче, сен тамак ас, мен бу конокко комуз чертип берип турайын деп. Анан чоң комузу бар эле деп. Анда эмне Токтогул экенин тааныбаптырбы? Тааныбаптыр. Жакын бир жүрсө дагы, дос болсо дагы тааныбаптыр Токтогулду. Токтогулда эми өзгөртөт да адам. Сибир өзгөрттү. Анын үстүнө шинелчен экен. Шинелчен кирип келди дейт. Анан ошентип, байбиче, тамак ас, мен комуз чертип турайын деп комузун алып, эстекем айтат, мен көрүп калдым Шерниязды, узун комуз бар болчу деп эстекем айтып берген мага. Анан алып чыгып бир күнү чертип бүткөндө эле тиги киши дагы коюндан кичинекей комузун алып эле чертип кетти дейт. Ошондо тааныбаган Шернияз тиги колун бир какканда эле тааныптыр Токтогулда. Ой, Токо деп басып жыгылып, анан эл чогулуп, Токоңду баягы аттап, тондоп, анан ошо таластыктар тиги Бешташтын бели менен бир ат мингизип, бир ат коштотуп, бардык эмесин кийгизип дегендей ашырып койгон экен да. Ушундай. Жакшы тарых болду. Анан кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, Садык мырза, бата менен элге көрөт деген. Ушул сөзүбүзгө улай эле айткым келип турат. Ушул Шернияздын неберелери болуп каласыздар да сиздер. Ошондо Болот шээринин чыгышы, андан кийин Садык шээринин чыгышы, анан Баткен шээринин чыгышы бул Токтогулдун батасы деп айтышат экен го элдер. Бата берип кеткен, мен сен болбосоң сенин балдарыңдан чыксын. Мүмкүн. Андан кийинки дагы убакытка саресип салсак, Шернияздын бир тууганы Толгонай. Бул Айтматовдун чыгармасындагы Саманчынын жолундагы кадимки Толгонай. Кадимки Толгонай, бир тууган карындашы Шернияздын. Ал дагы мага жеткен баягы, мен өзүм көрбөй калдым, элес булас көрбөй калдым, менин агаларым айтып берип олтурат. Толгонай апабыз жөнүндө. Анан ошондо дагы Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсү баягы жер оодарганга мажбур болуп, анан кийин баягы Кара Бура Кировкага келип, ал жерден Манас районуна түшүп, ушул Жиде айылына келип калганда баягы батарга жер таппай, эми Нагима апабыз биримдүү киши экен да, бухгалтер болуп орношо турган болуп калат. Бирок каяка тура турганын сөз чыгып калат элдин арасында. Кимдикине барат? Дегенде дагы баягы элдин арасында көбүр шугур кеп жүрөт да, эл душманынын үй бүлөсү экен деген. Ошондо Толгонай апабыз дагы элдин астынан сурулуп чыгып эле менин үйүмө жашайт деп батыр болгон экен. Киргизип алыптыр. Ошентип Толгонайдын үйүндө бир топ жыл туруп калат. Менин оюмча 4-5 жыл. Ош чоңоюп, ошо Чыңгыз агабыз, Илгиз, Роза, Люся эжекебиз, Нагима апабыз, анан Толгонай апабыз дагы баягы каачылыкты көргөн, анан өзү да берешен киши болгондон ошо өзүнүн балдарындай эле мамиле жасап, неберелериндей мамиле жасаган киши болгон экен да. Ошон үчүн дагы Чыңгыз агабыз бүткүл дүйнөгө Саманчынын жолунда прототип кылып алып чыгып атпайбы Толгонай энебизди. Мен сиз айтканыңызга кошулам. Бата менен элге көрөт деп бекер айтпайт да. Ошондуктан бул чыгармачыл инсандар, булар менин оюмча бул бир Кудайдын бир кандайдыр бир көңүлү түшкөн кишилер деп эсептейм да. Бул адамдарды, чыгармачыл адамдарды. Анткени алар бир чыгармасы менен бүткүл дүйнөнүн, бүткүл элдин көңүлүн өзүнө буруп коюшукту. Мына кече күнү дагы жакында билесиздер, тиги Борбордук аянттан Акжол Махмутов Мирландын 4 сап, Самый Кожонун 4 сабырын окугады. Көрдүңүзбү кандай дүркүрөтүп, элдин баары кайталап аны телевизордон көрсөтүп, жаңылыктарга чейин көрсөткөндөй чыгармачылдын
bir 4 сап bir сөзү керек болсо, bir ыкыласы жанагындай сиз айткандай бата деп айтабызбы, көңүл деп айтабызбы, bir жакшылыктарга шайкеш болушу мүмкүн да. Ошондуктан мен да тааныштарыма, досторума, энелериме айтып калам, чыгармачыл адамдын дайыма көңүлүн алып жүргүлө, сыйлагыла. Анткени булар Кудайдын bir кандайдыр bir шыпасы тийген адамдар, инсандар болот деген. Мен бул суроолорду берип сизден жооп угуу менен кыргыздын дагы бир сөзүнө ынандым. Тектүү жер, тегингим деген кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Демек жөн жеринен эмес, бул өнөрдө жүрүшүңүз, маданиятта ири өкүл катары, коомдук ишмер катары таанылышыңыз, демек ата тектен келаткан урпактын оңгусу экениңизди далилдедиңиз. Эми жеке сиздин дагы таржымалыңызга өтсөк, сиздин кесибиңиз такыр эле бөлөк болуп турат да. Садык мырза, биринчи техник технолог деген адистикке ээ болуп атасыз. Анан Улуттук университеттен укук факультетин юрист катары бүтүрүп атасыз да. Эми юрист катары мына саясатчы болгонуңузга балким пайдасы тийди, юристтигиңиз, коомдук ишмер катары пайдасы тийди. Анан сиздин ушул тагдырыңыздагы, турмушуңуздагы бурулуш бул 2007 жылдарда болуп турат да. Москвага атайын режиссердук жогорку курсту бүтүрүүгө кетип атасыз. Мындай багыт алышыңыз? Эми негизи маданият бул дайым эле көңүлүмдө болгон нерсе болчу. Биз бала кезден эле эсимде тиги мугалимдер келип, ким космонавт болот десе, биздин класстын жарымызы колун көтөрчү да. Мен космонавт болом деп. Бирок ошол кезде эле мен ойлочумун, мен режиссер болсом экен деп. Мен акын болушту да аябай эңсеп көксөгөм. Ооба. Бирок эми ага үн керек экен. Мен бир бала кезде травма алып калгандан бул мен үнүм дагы жанагы орустар айткандай слух дагы жок болуп калып. Анан ушул режиссерлук кесип аябай кызыктырчу мени. Бирок билесиз да, 90-жылдары жанагындай кыйсыпыр заман башталганда режиссер болуш кайда, ал жерде биз нанга жетпей калдык да. Кыргыз эли нанга жетпей калды. Баарыбыз жапырт жанагы бизнес деген нерсени баштадык. Аны менен алагды болуп, нары чуркап, бери чуркап, бир банкрот болуп, бир өйдө туруп, бирде жыгылып жүргөндө убакыт көзү зуулдап уча берет экен да. Анан жана юридикалык факультетти бүтүрүп, тиги депутатка жардамчы болуп 5-6 жыл иштеп, жогорку кеңеште депутаттын жардамчысы болуп. Анан кийин жанагынтип акыйкатчынын орун басары болуп шайланып, ушинтип жүргөнчө эле 34 жыл өтүп кетиптир. 34-35 жыл өтүп кетиптир. Анан жанагынтип шайланып, жогорку кызмат, акыйкатчынын орун басары деген дипломат, паспорт деги койчу, баары бар. Шопур, тиги кеңешчи баары. Этаптуу түрдө багы жеттим дегенге жетти десе болот дагы. 35-теги жигит мындай айтканда генералдык кызмат. Анан омбудсмен болуп парламенттен шайланасыз. Анан бир күнү жумушка келип, ушул кресломду карап ойлондум да, Садык, эгерде сен ушул жумуш деп, кызмат деп жүрө берсең, анда 6 айдан кийин сен кызматтын кулу болосуң дагы, сен эч убакта кино тартпайсың. Анан бүт өмүрүңдө досторуңа, туугандарыңа, тааныштарыңа мен мындай кино тартмакмын да, мен мындай кылмакмын деп какшап жүрүп өтөсүң. Ушул сага керекпи? Анан көрөк бүгүн чеч дагы отставка арызын жаз деп, ошол күнү отставка арызын жазып жогорку кеңешке көтөрүп баргам. Эсимде Исхак Масалиев анда комитеттин төрагасы, ошол биздин арызды карачу. Эми эмне кылайын деп атасың, мынтип арыз жазып келипсиң дейт. Сен эсиңдеби, сен 19 кандидаттын ичинен шайлаганбыз, абеди жок олтуруп. Ооба, эсимде Исхак. Анан ким болоюн деп атасың? Кино тартайын деп атасың. Сен таптакыр эле мээң жок деп турбайсың. Деп анан урушуп ага болбой, анан Москвага окууга кеткенбиз, окууну бүтүргөнү барып режиссерлук. Өзүңүздүн максатка жеттиңиз. Ооба, Курманжанды аткан менин максатыма жетүүмдүн бир тепкичи болду десем болот. Анткени
Бүгүнкү күндө Курманжан Датка тарыхый кинолордун астында сап башында тасма турганына мен кубанамын да. Ооба, ошол окууну бүтүп келгенден кийин биринчи кадр дейт 60 мүнөттүк көркөм тасма тартылыптыр. Документалдуу тасма Чыңгыз өлбөс болсочу дейт. Форс-мажор 6 мүнөттүк кыска метраждуу тасма, ошондой эле Аян. Анан өзүңүз айткандай, бул тарыхый көркөм тасма, бул Курманжан Датка бүгүнкү күндө эл аралык аренага чыккан тасмалардын бири болду. Анан анимациялык тасмалардан Гүл дейт. Ошондой эле авторлор менен биргеликте Бирназаров менен Алыкулов менен биргеликте биринчи кадр Барс. Анан мен ойлойм да, бул адам алдына койгон максатка ушундан улам ойлодум да, жетет экен көрсө деп, же сиз айтып отурсаңыз. Ушунун баардын максаттап, ушунун баарын тилек кылдыңыз. Анан өсөм деген мамлекет маданияттан баштайт, бул Садык Шернияздын сөзү деп таптым мен. Демек, ушул принцип менен жашап турдуңуз, маданиятка кызмат кылуу үчүн. Ооба, бул маданият деп алганда бизде мүмкүн мындай ой туулушу мүмкүн да. Бул маданият десе эле биз баягы ырдаган, комуз черткен, опера балетте кызмат кылган, спектакль койгон адам эске же багытты ойлошот да, бирок андай эмес. Маданият деген бул ушул биздин баарыбыз жүргөн турганыбыз маданият, биздин абийирибиз, ар намысыбыз дагы маданият, биздин ичибизде духубуз дагы маданият. Ойлосоңуз, дух болбосо кантип кайдан болот? Мисалы, духу бар экен, ушул кыргыз манасы менен кылымдан кылымга өчпөй келе жатат. Не деген, канча деген улут жок болуп кетти. Ушул акыркы 100 жылды карасаңыз эле, канча деген улут жок болуп кетти. Мына карап көрөлүчү, бир кезде ушул баягы Чыңгыз хандын убагында айтылып жүргөн Найман эли кайда, Катаган эли кайда, Нойгут эли кайда, Ной эли кайда, булардын баары чоң калк болгондо, эл болгондо. Мына ошол маданият, рух, дух, салт, тарыхты мүмкүн биз ушул сактай албагандыктан мүмкүн ушул нерсе болуп атат. Сиз билесизби, мен кадимки Чыңгыз Айтматовдун мындайча айтканда замандашы болгон улуу ушул Чыңгыз Айтматов менен бир жүргөн Нивки элинин чоң чыгармачыл инсаны, жазуучу Владимир Санги менен жолугуп калдым бир жолу Якутияга барганда. Ал киши да келиптир. Мен үчүн ал киши легенда болчу. Владимир Санги узун сары чийкил киши экен, оруско окшогон. Өзү бирок Нивки элинин немеси да. Анан ошол Владимир Санги айтып атат да Чыңгыз Айтматовго, өзүнүн кичинекей бала кезинде бир кайыкка түшүп, аталары менен жанагы деңизге чыгып, анан моржторго аң улаганы барып, моржторду улаганы барып, анан кийин туман басып калат да. Анан аябай коркконун Чыңгыз Айтматовго айтып берет да. Анан ошондо Чыңгыз Айтматов суранат, ушуну мен жазайын, уруксат бериңиз деп, анан уруксатын алып, анан ошол деңиз бойлой жоткон жаралды да шедевр туурабы. Мунун бийиктигин мен тиги Хемунгейдин Чал жана деңизге гана окшоштура алам да, деңгээлинчи аябагандай зор чыгарма. Анан башында дагы Владимир Сангиге арнайын деп турат, жазылып турат. Ошо Владимир Сангиден сурап атам да, Владимир ага, ушуну эми ушундай жакшы чыгарма болду, сиз айтып бергенден жаралган, Чыңгыз агабыздын калеминен жаралган чыгарма. Анан сиз ушуну Нивки элинин тилине котордуңарбы? Окудубу Нивки эли? Ушундай сонун чыгарма жаралган десем, мени ойлуу карап туруп, Садык, аны окуй турган дагы тил билген адам калбай калды бизде деп айтты. Болгону 40 эле адам калды деди. Нивки тилин билген. Мен ушунчалык бир меми бир ток менен көзөгөндөй болду да ушул сөзчү. Көрдүңүзбү, улут жок болуп кетип баратат. Мамлекетти мындай коюңуз, тил жок болуп кетип баратат. Ошондуктан эң биринчи сактай турган бизде ушул нерсе, дух, тил, өнөр, маданият. Анан ошолго шайкеш келип биз ошого көңүл бурала турган болсок гана, ошондо гана спорттон, ошондо гана экономикадан, ошондо гана эл аралык мамиледен биз жогорку жетишкендиктерге жете алабыз. Эгер биз өзүбүздү сыйлабасак, биз өзүбүздүн абийир деген эмне экенин, улут деген эмне экенин, тарых деген эмне экенин, салт деген эмне экенин садага чаап, жөн эле бүгүнкү ала барман жашоонун бир жалтырак
шан чөкөттүү нерсесине аралаштыра бере турган болсок өзүбүздүн жашообузду, анда ал хаосту жаратат да. Андай мамлекетте өсүү болбойт. Андай мамлекет алдыга жылбайт. Ошондуктан айткан себебим баардыгы ошондой негиздүү нерседен башталат. Ансыз да ушул алабарман 30 жылдын ичинде эмне сактап келе жатат бизди, Кыргызды? Менин оюмча Кыргызды ошо каада салты, ыйманы баскан жолу кой, бул нерсе уят, минтип ата-бабабыз кылган эмес, бул жолго түшпөйлү деген уңгулуу бизге тирөөч болгон, устун болгон түшүнүктөр сактап келе жатат да. Садык мырза, ушинтип биздин маданиятыбызды сиз ар тараптуу көз караш менен тереңдетип, кенеңдетип, маданият бир эле сиз айткандай бир аткаруучу же спектакль ойногон артисттин деңгээли менен чектелбей тургандыгы жөнүндө айттыңыз. Маданият чөйрөсүндө эгемендүүлүк жылдарда биздин ушул маданиятыбыздын, искусство, элдик, улуттук өнөрүбүздүн калыптанышында дагы сиздин ордуңуз бар экендигин таккес айта алабыз. Анткени биздин нукура кыргыз менен кошо жаралган, кыргыз казакка гана таандык болгон төкмөлүк өнөрдүн мына бүгүнкү акыбалга жетиши, өсүшү, жаштардын чыгышы, төкмөлүк өнөр деги эле кандай өнөр экендигин элге жайылтууда бул тарыхта кала турган иш болду. Сиз түптөгөн Айтыш коомдук фонду мына быйыл 20 жылдык майрамдагандын астында турат. Ошол 20 жылдыктын алкагында мен дагы ушул өнөргө кызыгуу, ошол өнөрдүн күйөрманы катары Ачекей деген Айтыш коомдук сиз түптөгөн фонддун керемет ошол кеңсесине барып айтышты жазып жүрдүм. Ошондо көргөнүм бар өзүмдүн. Башка кишиден уксам бир жөн, сиз Ашыкен менен айтышты элеңиз. Өзүңүз айткандай коңур үн менен анан Ашыкен айтты эле да, бул табында болсо Садык чоң акын болмок деп бир сиздин өзүңүзгө эле айтканың бар эле. Саке дагы улантсаң болот депчи. Берейин деген суроом, айтайын деген оюм, демек өнөрдүн көрөнгөсү болгон үчүн ушул айтышка башпактыңыз го. Албетте, эгерде сиз өзүңүз ошол өнөрдү сүйүп, ошол өнөрдү урматтап, ошол өнөрдүн нагыз түшүнгөнгө аракет жасай албасаңыз, кайсы гана жумуш болбосун, эгерде сиз сүйүп карабасаңыз, ал бир кыйроого учурайт да. Ошондуктан сүйүү керек албетте. Мен ал өнөрдү ошол түшүнгөндүктөн, бала кезде ушул акындык, манасчылык өнөрүнө ынтаа коюп жүргөндүктөн, мен оюмча ал дагы жардам берди деп ойлойм. Айтыш коомдук фондунун бүгүнкү терең кулаш жайышына 20 жылдын ичинде Айтыш коомдук фонду азыр бүтүндөй кыргыз, казак эле эмес, тиги океандын ар жагы Америка болобу, Туркия болобу, Россия болобу, бардык жерде түптөлүп, керек болсо ошол жерлерде өзлөрүнүн да кандай бир маарекелерин, платформаларын кылып калды. Мисалы, ушул Айтыш USA деген фондубуз бар Америкада. Жанагы Asian World Film Festival деген дүйнөгө белгилүү болуп калды. Атага чыгып калган фестивалды дагы ушу Айтыш коомдук фонду уюштурат да, Лос-Анджелесте. Ошол сыяктуу бир нерсеге ынтаа коюп, бир нерсеге көңүлдү чынында бөлүп иштей турган болсоңуз, албетте ошол иш бир кандайдыр бир жемишин, мөмөсүн берет. Мөмөсүн берип шагы ийилди. Бүгүн ушунча бала, ушунча талант, ушунча өнөрдү эл арасынан сууруп чыгуудагы бул чоң эмгек. Анан эмнегедир сиздин жашоо турмушуңузда бир Ачекей деген сөз ээрчип жүрөт да сизди. Ошо кеңсеңизде Ачекейде болчу да, жашаган айылыңызда Ачекей. Анан мен мындай байланыш барбы дейм да, бир ушул сөз менен сиздин тандырлаш нерсе барбы? Ачекей бул Шернияз, Толгонай, анан кийин Ачекей үчөө бир тууган. Чынында биз физикалык чыныгы атабыз Ачекей, чоң атабыз. Шернияз бул Ачекейдин бир тууганы болгондуктан биздин атабызды бала кылып алып, багып, анан Шернияз болуп калдык баарыбыз. Анан ошондо үйдө отурганда, бир туугандар менен отурганда айтып койчумун, ай, баарыбыз эле Шернияз болуп кеттик, мына Ачекей чоң атабыз. Ал дагы аябагандай чоң аты чыккан киши болгон экен, ошонун атын ала жүрөлү деп, анан мен ушул бүйбөлөдө ошо Ачекейдин атын ала жүрөм да. Унутулбасын деп. Бул дагы сиздин баягы нартуулугуңуздан кабар берет.
Анан эми бүгүнкү заманыбызга кайрылсак, Садык мырза, бүгүнкү биздин улам бир жаңылык жашообузду коштоп атпайбы? Мейли ушул маданият тармагында, саясатта болобу, же экономикада улам бир жаңылануу болуш керек. Жакында эле биздин интернет булактарыбыздын айдыңында аябагандай талкууга түшкөн бул Манастын Улуу Семетей тасмасы тартылуу боюнча чоң пикирлер, ошол учурда кайчы пикирлер, көп сөздөр, баягы тамашамен айткан чөп сөздөр да айтылды да. Сиздин да пикириңизди окуп калдым. Кино режиссер катары, атайын билими бар инсан катары мына ушул тасманын тартылуусуна сиздин көз караш, пикириңиз. Мисалы үчүн сиз Курманжан таткан тартарда дагы көп талкуулар болгон. Ийри отуруп түз кеңешүүлөр болгон. Абдан бир экономикалык жагдан жагдайлар болгон дегендейчи. Анан бул тасманы тартуу боюнча мен биринчиден сүйүнгөнүм ушунчалык талкуу болуп атканы, бул ушул биздин Манас темасы, Манас дүйнөсү, Манас ааламы бизге ушунчалык жакын, ыйык экенин билгизет да элге. Экинчиден айым айта турган болсок, бул киного дагы өзгөчө көз карашы мени кубандырат, кыргыз элинин. Өзгөчө башкача көз карашты да. Ошон үчүн дагы кыргыз кинематографиясы кандайдыр бир жетишкендиктерге жетише алды. 30 жылдын ичинде эгемендүүлүктө кыргыз кинематографиясы зор тепкичтерге жетишти. Муну бир эле өзүбүз эмес, керек болсо жакынкы өлкөлөрдүн жол башчылары, президенттери моюндап отурганын угуп калабыз, туурабы? Ошол сыяктуу Манас менен кино шайкеш келип калганына ушундай сөздөр чыгып атат да. Ал эми биз ойлоп көрсөк, кинематография бул кадимки эле өнөр, жазуучулук сыяктуу, дастанчылык сыяктуу, театр сыяктуу, опера, балет сыяктуу, сүрөтчүлүк сыяктуу өнөрдүн бир түрү кинематография. Бирок эми ошол башка өнөрлөрдү карасаңыз, баардыгында чыгармалар бар. Манас жөнүндө. Баардыгы жазылды, опера коюлду, сүрөттөр талтырды, скульпторлор коюлду, сахналашты канча жолу бул тема, туурабы? Киного келгенде эле эмне үчүн бул болбойт дегенге чыгабыз да. Мындай болбош керек. Бул чыгарма. Анан экинчиден сиз дагы чыгармачылык кишисиз да. Мисалы эртең сиз керек болсо мисалы Чыңгыз Айтматов ой жүгүрткөндөй Понтий Пилат менен Христостун ортосундагы диалогко ой жүгүрткөндөй философиялык сиз дагы Кудай жолуна ой жүгүрткүңүз керек болсо да, мисалы сиз Кудай жөнүндө. Эми сизге ким айтыш керек? Кой, бул теманы көтөрө албайсың сен, жазба, кылба деп айтса ушул туура болобу? Туура эмес болот да. Керек болсо сиз айтышыңыз мүмкүн. Керек болсо мен Кудай жөнүндө жазам. Анткени сиз чыгармачылыкта чек жок, туурабы? Анан ошол сыяктуу эми жанагындай сөздөр чыгып атат, баягы мен билем бул кинонун Манас темасынын жанагындай мен айткандай ыйыктыгына болсо керек. Аяр мамиле жасоо үчүн. Бирок эми айта албайбыз биз мындай нерсени. Же анда мыйзам кабыл алыш керек. Манас темасында кино тартылбасын. Тартылса минтип тартылсын дегенчи. Эми ал мыйзамда жок болсо, анан бул чыгармачылык чектөө болуп калышы мүмкүн да. Мында эгерде заманба прогрессивдүү түшүнгөн адамга бул чыгармачылык чектөө болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз чектей албайбыз. Ал эми эгер жакшы болуп кетсе, негизи эле бул темага баш багып кирип атканы мени кубандырат. Ким болбосун. Андан кийинки дагы темалар уланышы мүмкүн. Андан кийинки тартылуулар болушу мүмкүн. Улам жакшы болуп отуруп, анан бир күнү болбосо бир күнү мыкты чоң чыгарма жаралышы мүмкүн да, туурабы? Эгерде биз ошол кадамды жасабасак, шарт эле мынтип сурулуп чыгыш өтө кыйын бүгүнкү заманда. Шарт эле ушул теманын баардыгын жүгүн мойнуна алып, биз жанагындай кыйынчылыктарды, жанагындай мүчүлүштөрдү көрбөсөк. Манастын өзүн тартуу боюнча Садык, сизге деле сунуш түшүп пикирлер болбоду эле, өзүн тарталы дегенчи. Бул токтоп калган сыяктуу, бул экономикалык каржыга байланыштуу токтоп турабы же тартууга дарамет жетпеген үчүн токтоп турат деп ойлойсузбу? Жок, бул боюнча мен мурунку Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен 3 жолу кезиккем. 2-3 курдай кезиккем да. Ошондо дагы сүйлөшүлгөн, ушуну тартып баштап коелу, баары бир деле тартылыш керек деп. Ал киши дагы макул болуп, ал киши дагы аябай чыгынган болчу. Андан кийин
же мынау саясий нерселер жолтоо болду, же болбосо ал киши унутта калтырдыбы, айтор бул иш чылбай калды да. Менин оюмча Манасты тартышым керек деген тилек менен жашаш керек ар бир режиссер. Эгерде ал андай ою жок болсо, ал анчалык бийиктикти көздөй албайт демек. Мен ушундай ойлойм. Биз сизди көбүнчө карапайым эл ушул айтыш өнөрүндө өстүргөн үчүн Садыктын аты бийикке чыкты деп билишет карапайым эл. Балким чындыктыр. Анткени сиздин коомдук ишмер катары, экс депутат катары да көрдүк, бирок эл сиз өзүңүз айткандай Манасты сүйгөндөй бир айтышты сүйдү да, анан ошол айтыш аркылуу сизди сүйүштү. Жакында айтыштын 20 жылдыгы өткөн турат. Деги эле эгемендүүлүк жылдардагы биздин жетишкендикте, маданияттагы, улуттук өнөрүбүздөгү жетишкендигибиздин бири ушул айтуучулук өнөр өскөндүгү болду да. Эми кемчилиги да бар, жетишкен ийгилиги да болду да. 20 жылдын ичинде казак-кыргыз айтышы деп эл аралык деңгээлге чыктык. Бул эки элге таандык өнөр. Анан деги эле бул өнөрдүн калыптанышы эгемендик жылдарда өсүшү. Ар бир өнөрдү өстүрсө болот деген ойдо жүргөн кишимин мен, кайсы болбосун. Мейли айтыш өнөрү болобу, мейли комузчулук өнөрү болобу, мейли манасчылык өнөрү баарын өстүрсө болот да. Бул үчүн эмне керек? Бул үчүн ошол идеяны берип, чогултуп, ошол нерсени улам пиарлап, ошол тарапта иш жүргүзгөн инсандар пайда болуш керек да. Ошо айтыш өнөрүндө ушундай топ пайда болду, алдыга сүрөгөн. Ошондуктан айтыш өнөрү элге аябай сиңип кетти. Мисалы комузчулуктагы өстүрсө болот. Комузчулук өнөрү не деген тереңден калган туурабы? Комуз кыргыз менен тең басып, далай деген белдашып келген комузду кантип унутта калтырат кыргыз. Ал дагы бир укмуштуудай бир чоң жетишкендиктерге жетип, элдин сүймөнчүлүгүнө таратса болот. Бирок ошондой инсандарды табуу кыйын болуп турат да бүгүнкү мезгилдечи. Биз ошолорду кызыктырып, биз ошолордун чекесин сылай албай жатабыз да. Мисалы, муну кандай деп түшүнсө болот? Мына кечээ олимпиадалык оюндардын жеңүүчүлөрүн борбор аянтта эл тосуп алып, кандай сонун керемет бир өзүнчө чоң уюштуруучулук иш болду, Аны көрүп, азыр деген жүздөгөн, миңдеген жеткинчек ойлоп атат. Мен да спортсмен боломун. Мен да ушинтип, мени да жогорку ушинтип аянттан тосуп алышат деп атышат да. Эми ушундай өнөрдү өстүрүп, меценат болуп, уюштуруучулук нерсеге өзүнүн талантын койгон адамдарды дагы башынан сылап, аларды дагы мамлекеттик деңгээлде биз мындайча айтканда көңүл бура турган болсок, анда сиз ишенесизби? Театрдагы, жазуучулуктагы, ошол эле комузчулук башкалары өсүп чыгат. Болгону эле, анткени мындай уюштуруучулукка сиз өзүңүздүн бүтүндөй өмүрүңүздү бересиз да, ден соолугуңузду бересиз, убакытыңызды бересиз, ал койчу тапкан ташыган каражатыңызды бүт бересиз. Туурабы? Анан ошондой нерсеге дагы бул мамлекет көңүл бурбай жатат ошондой инсандарга. Ошондой инсандарды көтөрүп чыгыш керек, ошондой инсандарды даңазалаш керек. Ошондо бардык тараптан чоң өсүүлөр күтүлөт да. Мисалы жанагы ошол олимпиаданы кыздарын тарбиялап чыгарган жанагы Нурбек Изабеков деген мисалы тренер жүрүп атпайбы? Көңүл бөлүш керек ушундай адамдарга. Жана дагы мына коомдук иштерди кылып жүргөн кишилер бар. Өмүр бою алар эч кимден ал үчүн тыйын сурабай, эн үчүн колко кылбай кылган иштер бар да. Чоң иштер бар Кыргызстанда, ушундай багытта кылынып жүргөн. Мына ошолорду дагы эгерде биз туура акыйкат менен баалай турган болсок, анда бул биздин Кыргызстандын руханий дүйнөсүнө аябагандай зор күч кошот. Билинбеген чоң күчтөрдү кошот. Эгемендүүлүктүн шарапаты жалпы эле кыргыз маданиятында, кыргыз маданиятынын өсүшүнө, кыргыз маданиятынын калыптанышындагы урду. Эгемендүүлүк жылдарда биздин маданиятыбыз. Эгемендүүлүктүн эки тараптуу нерсеси бар. Бул эгемендүүлүктү биз эркин болуу, көз карандысыздык, ар бир өзүнүн
жагында эркин багыт алып жүрүү, мейли саясий болобу, мейли геополитикалык болобу, мейли башка нерсе болобу деп ойлошубуз дагы бар. Бул жагы дагы бар. Эми эгемендүүлүктүн чоң жоопкерчиликтүү дагы жагы бар да. Бул эгемендүүлүк бизге мындайча айтканда күтүүсүздөн эле келген нерсе болгондуктан мен кээде ойлойм, ушул эгемендүүлүктүн кадырына биз мүмкүн толук баа бере албай жүрөбүз алигече. Бирок бул процесс өсүп жатат. Кудай кааласа биз туура жолдо баратабыз. Кыргыз бир кезекте баары бир ошол нерсеге көзү жетет. Эгемендүүлүк бул эркиндик жана чоң жоопкерчилик. Мамлекет үчүн, коом үчүн, ар бир жеке инсан үчүн чоң жоопкерчилик бул. Мына ошонун өтөй алганда, биз ошонун кадырына жете алганда, эгемендүүлүктүн анык бир мыкты кандайчы үлгүлөрүнө жетишебиз да. Ошол ойлоп көрсөңүз, маданиятта эгемендүүлүктү алдык, туурабы? Бирок ошол эле учурда биз каңкуулап кейип калабыз. Маданият жакта өсүштөр жок, мисалы мурункудай адамдар жок, мурун деген укмуш убак болгон. Мүмкүн мурун укмуш убак болсо, эмне үчүн анда бир Советтер Союзунун идеологиялык жанагы нерсесин бүгүн сындайбыз? Демек мурун жакшы деле болгон эмес да. Бирок эмне үчүн маданият өскөн? Анткени ошол кезде жоопкерчиликти, мисалы, элдин башында уюштуруучулуктун, саясий уюштуруучунун башында турган топ ала алган өзүнө ошол жоопкерчиликти. Эгемендүүлүк келди. Эгемендүүлүк келгенде эл маданият жөнүндө жоопкерчиликти коом ала алдыбы, өзүнө ала алган жокпу? Бүгүнкү биздин жанагы кээ бир багыттарына, маданияттын кээ бир эмес, көп багыттарына, мүчүрүштүктөрүбүздө канчалык биздин күнөөбүз бар өзүбүздүн. Бул чоң талдоо, буну ойлонуп көрүш керек да. Ошол эле учурда ошол эле интеллигенциянын алдыңкы катмары, коомдун кандайдыр бир ой жүгүртүүчүлүк жактан алдыңкы катмары интеллигенциянын дагы берде ополтодой күнөөсү бар. Мүмкүн ошол интеллигенция дагы ошол майда барат саясий чабышка алданып, ошого сүңгүп кирип, кызмат талашуу, көрдүүнүн үстүнө көмүлөнүп кубалоо жана башка нерсеге биз аралашып, ошого кызыгып кеткендиктен мүмкүн эң негизги вазифабыз интеллигенциянын элди аң сезим жанына алдыга сүрөө жана маданиятта, салтты, тарыхты сүйүүдөгү алардын аң сезимин буруу жагын таптакыр унутуп калган чыгарбыз. Бул дагы биздин мүмкүн чоң күнөө болуп эсептелинет. Ошол үчүн эгемендүүлүк бул чоң процесс. Эгемендүүлүк деген бул чоң жоопкерчилик. Ошого тезинен биз үйрөнүшүбүз керек, ошол жоопкерчиликти мойнубузга алуубузга. Жоопкерчилик, эгемендүүлүк, маданият туурасында биз бир айкалышкан сөз кылып калдык. Коомдук ишмер катары, маданияттын ири өкүлү катары бир суроо бергим келип турат. Бул эми карапайым элдин дагы бүгүн сиз айткандай аң сезими өнүгүп, жаштар чыксын, атайын адис болсун деген талаптар коюла баштаганы мени кубантат. Анткени биздин көз карашыбыз калыптанып баратат да. Мына ошондон улам суроо. Акылы тетик, көзү жетик, бүгүн маданиятка кызмат кыла турган бир ири инсандарды айтасызбы? Мисалы, ушул тармакты ушул алып кетет эле, дасыккан коомдук ишмер катары бергим келип турат да. Мына момда биздин даяр кадрлар турат, пайдалана албай атабыз. Же боорекил ушул манасты тарталат эле деген бир жеке ойлор бар бизде. Бул менин өзүмдүн тажрыйбама чектеш айтат эми ар ким оюнчу. Ошондуктан мисалы маданияттагы менеджерликти бизнес чөйрөсүнүн арасынан издеш керек да. Себеп дегенде биз деген маданиятты ушундай бир укмуш түшүнгөн адам гана көтөрүп чыга алат деген ойдобуз да. Бул терең жаңылыштуу. Ар бир багытты менеджер көтөрүп чыга алат, уюштуруучу көтөрүп чыга алат. Мисалы Петр Биринчинин жанында жүргөн Меншиков деген инсан бар. Ал генералиссимус эмесине чейин жеткен, өзү фельдмаршалга чейин жеткен инсан. Ал өзүнүн атын жазганды билген эмес. Бирок мисалы Ferrari деген укмуштуудай мынакей фирма, укмуштуудай заманбап учкул машиналарды, автомашиналарды чыгарган. Ошонун менеджеринин 4 класс гана билими болгон. Бизде мына бизнесте да кезигет да, бир инсандар мүмкүн өздөрү 4 сапты курай албайт, бирок ушундай укмуштуу уюштургучтук нерсенен аябагандай зор жетишкендиктер жасап атышат. Демек алар менеджерлер.
ошолорду тартыш керек. Ошолорду тартып, эми алар тартканда алар оңой менен келбейт. Алар деген миллиондогон акчаны пайданы таап атса бизнестен. Анан сен келем бизге келип жазуучуларды көтөрүп бер, театрды көтөрүп бер десе келеби алар? Келбейт. Эгерде бирок ошонун биз шаңын чыгарсак, мисалы да эми мен жаман оюмду ойлоп коем, керек болсо ошондой инсандарды президент чакырып сенен суранабыз. Ушул багытты көтөрүп бер. Ушул жазуучулук багытты көтөрүп бер, сенин атыңды тарыхка калтыралы. Элге бүттүгүнө дей турган болсо, кээ биринин көңүлүнө кылт деши мүмкүн да. Анткени кыргыз элдик жасагысы келет. Жакшы идея экен. Ошондой кылып тартса болот. Сиз бардык эле тарапта нерсе бар, чечиле турган нерсе болбойт, чечилбеген. Кантип эле кыргызда ушундай таланттарды берип келген кыргызда, мына Саякбайдан баштап Сагынбай, Чыңгыз Айтматов, Алы Токонбаев, Мукаэле дей койчу да, Медин Байдылда Сүймөнкулдарды, Болот Миңжилкыйттарды, Таттүбүлөрдү берип келген Кыргызстан кантип эле бүгүн талант чыкпай калсын? Уюштуруучулук жок болуп атат да. Уюштуруучулук жок болуп атат. Айтыш фонду өзүнүн аракети менен кылып атат. Эми анын алы чектелүү экен да. Ал бардык багытка жооп бере албайт, бир кичинекей. Бирок өзүнүн киришкен Айтыш болобу, манашчылык болобу, кинематография болобу, Айтыш коомдук фонду өзүнүн ийгиликтерин жаратып келет, кылып келет. Бирок кээде баягы жанагы ойлойсуң да, биз ушул уюштуруучуларга маани бербей жатабыз. Алардын менеджерлерди биз чакырбай жатабыз. Мисалы Америка эмне үчүн өсөт? Америка кубалап барып үйүнөн жаткызбай тургузуп, башка штаттан тургузуп суранып алып келет бир ишти. Эгерде мына карасаңыздар, мына жана Тесланын менеджерлери бири-бирине өтүп атпайбы? Ошол айтып атат, баланча деген менеджер Тесланы таштап башка фирмага кетти. Тиги деген түкүнчө буга келди деп даңаза кылып айтып аткан себеби эмне? Себеп дегенде ошол инсан сүйрөп чыгат. Ошол инсан ошол багытты сүйрөп көтөрүп, жонуна көтөрүп чыгалат да. Тилекке каршы биз ушундай нерсени мүмкүн кызганычтын айынан мүмкүн бир кишинин бир саясатка аралашып кетет дегендерденби, же көрө албастыктанбы, же болжой албагандыктанбы келечекти биз ушудан кур калып келебиз да. Бул өзү мындай туура эмес да. Садык мырза, сизди коомдук ишмер, маданияттын ири өкүлү катары бир суроолор менен кайрылып жооп алдык. Анан жеке дагы суроолор бар эле, берип калалы. Таза ойлордун башаты таңда дейт. Таңда башталат экен. Таңды эмне менен тосуп, күндү эмне менен батырасыз? Атайын ушул бир күнгө план коесузбу? Мен ушуну аткарышым керек деген. Мисалы үчүн бир күндү алалы. Негизги убакта мен өзүм уйкучумун, өзүм таңда эрте тосконду жактырбайм, чын айтканда. Менин өзүм баягы менин жалкоолугум менен мүмкүн мен шылтоо издеп таап алгам. Негизи уйку адамзаттын уйкусу каныш керек толугу менен деген девиз менен жашайм да. Бирок кандайдыр бир максат болгондо чоң, кандайдыр бир ошол нерсе коюлганда, анда менде ушундай бир нерсе бар. Мен анда бир жыл болсо дагы талыкпай иштей бере алам да. Керек болсо, жок, уктабай десе таптакыр уктабай койбойбуз го. Бирок 16 саат бир күндө ошого арнап иштеп, жыл бою иштеп бере алам. Ушундай. Анын үчүн ошол идея, мына ошол айтышты түзгөндөгү ошол идея, Курманжанды атка тарткандагы ошол идея, жанагы Америкада Ежанворд фильм фестивалды уюштуруп атканда ошол идея, Кыргызстан жана кыска метражды кино фестивалынын өлкөсү, Айтыш фильм киностудиясы, Ачекей айылы болобу. Иши кылып ошондой идея келсе, анда мен бүтүндөй ошого кирип кетем, баарын таштапчы. А бирок идея жокто, анда мен ушу таңды көрбөймүн, уктайм мен. Демек, Садык мырза уйкуну сыйлайт экен. Кубанычыңды бөлүшсөң көбөйөт дейт. Кайгыңды бөлүшсөң азаят дейт. Жакшылык, ийгилигиңизди ким менен бөлүшүп, ким менен кеңешесиз? Күнүмдүк турмушуңузда жакшы нерсени. Топ. Ошол ар бир багытта топтор бар да. Мисалы ошол Айтыш багытындагы топ болобу, манасчылык багытында, кинематография багытында ар бир топко өзүнө арналган бөлүшү бар да, кубанычынычы. Анткени ошол кубанычты ошол өзүнө жакын топ
көбүрөөк барктап биле алат. Аны башкага айткан менен анчалык түшүнбөшү ыктымал да. Ал кубанычыңызда. Анткени баары сиздин кубанычыңыз бир тараптан болот. Ал кубанычыңыз мисалы кинематография тараптуу кубаныч болсо, аны сиз башка топко айтсаңыз ал түшүнө бербеши мүмкүн. Ошондуктан ошол топтор менен бөлүнүш керек. Биргеликте. Топ деп калдыңыз, азыр эле келди бул ой. Илгертен айтылган сөз бар эмеспи? Устаттыктын асылдык жолун уланткан инсан деп. Бул эми жанагындай өнөр ээлерине айтылган. Бирок кээде карап отурсам, бүгүнкү биздин турмушубузда, заманыбызда аркасынан тоо ээрчиткен азамат эрлер бар. Мисалы, буга Садык Шернияз, аркасында Шайырбек Абдырахман, Рыспай Исаков, Мирлан Самыйкожо, Азамат Болгонбаев, Асылбек Маратов, дагы ушундай жигиттер бар бул айтыш өнөрүндө. Ошол эле режиссер катары аркаңызда жана «Восьмерка» деген өзүңөрдүн топ бар да. Булар идеялаштарбы же буларды сиз колдойсузбу? Эми кандай деп айтсак болот? Бир нерсени жетүү үчүн муну кыргыз эбак эле айтып койгон, жалгыз дарак тал болбой, бак болбойт депчи. Эч убакта жалгыз адам бир нерсе кыла албайт. Анын үчүн команда керек да. Бирок команданы топтоодо ошол команданын ар бир инсанын сыйлоо керек, урматташ керек. Мисалы ар бир инсан чынында акындарды эми өзүңүз билесиз да, ар бири өзүнчө. Амантай болсо жанагындай отурган ушундай чөйрөлөрдө бир укмуштуудай астына киши салдырбай ырдай алат да. Эгерде бетме бет келгенде аалы астына эч ким салдырбайт. Чатыратып төккөндө Жеңишбек, философиялык мындай тереңдетип айта турган болсо Азамат деген сыяктуу. Мына ошол катарга азыр зуулдап, аты көрүнүп, башы көрүнүп, Асылбек кирип келе жатат турабы. Жанагы Шайырбек деп калдыңыз. Шайырбектин жанагы добуш деген берүүсүн бүгүн эле ойлонуп жаттым эле. Канча деген кыргыздардын көзүн ачты ошол. Канча деген бизнеске үндөдү, канча ошол идея менен кыргыз жаңы бизнести ача баштады ушул добуш деген берүүсүнөн кийин. Рыспай Исаковду айтып калдыңыз, анын топ манатчылардын топ башында тургандыгы деген сыяктуу. Сиз ошол мисалы киночулардан Актанарым Кубаттын бүткүл Орто Азиядагы киночулардын флагманы болуп автордук киноду алдыда баратканы, Артык Сүйүндүковдун ал бүтүндөй билим берүү багытында далайлаган жаштарды өсүп чыгаруусу деги койчу, бардык тараптарды. Эгерде биз ошону жаныңда жүргөн кишинин кадырын билбесең, ал сага топ боло албайт. Кадырын билип көтөрүп алып жүрүш керек. Ошондой. Ушунда Садык мырза топ тандалабы же топ өзү тандайбы? Жок, ал топту баягы кызыкчылыктар менен кошулат, өзү кошулат булчу. Тандалып, ошол алардын мүдөө максаттары, мисалы кинематографияда биздин башыбыз кошулуп калганы, ушул кинону көтөрөбүзбү, кыргыздын киносун көтөрө алабызбы? Идеялаштар деген нерсе менен кошулуп калдык, туурабы? Акындык өнөр менен өзүңүз билесиз, башында баштап жүрөсүз. Манатчылык өнөр дагы кыргыз ушул манасты укпай калабы деген ыза түрткү берип, ушундай болуп топтор кошулат да, чогулат да. Ошол сыяктуу эгер жазуучуларда дагы бар, эми ал жакта дагы көрүп атам, бирок андан дагы бийиктикке алып чыгып, андан дагы жазуучуларды көтөрүп чыгып. Мына кечеүгүнкү Акжол Макмутовдун сөзү жазма акындардын кадырын бир топ көтөрүп койдук. Мына бир 30 секунддук сөз. 4 сабыр менен. 4 сабыр менен. Ошондой сыяктуу туура пиар жолдору, ошол ошол көтөрөт да, баркты көтөрөт, ошол кадырды көтөрөт, ошол топ болот ошолчу. Анан топто дагы негизги, мисалы кинематографиялык топто биздин сүйлөшүп алганыбыз, биз эч убакта өзүбүздүн жеке маселебизди алып чыкпайбыз ортогочу. Жеке маселени алып чыкмай, жок. Бул бүтүндөй кинематографияны өстүрүү жолун гана алып чыгабыз да. Ар бир механизмди. Абдан кызыл чеке болуп талашып, абдан кызыктуу болот биздин талаш тартыштарыбыз. Акындыкта да ошондой эч ким өзүнүн жеке маселесин алып чыкпайт. Керек болсо саясатка дагы катышкан жок. Өзүм саясатта жүргөндө дагы мен даап айта алган жокмун акындарга. Өзүм даап ушундай кылалы, ушундай партияны бир колдоп койгула деп айта албадым чынында. Анткени бул жеке маселе, бул саясий, бул ыпыр-сыпыр майда маселе булчу. Ал тиги болсо өнөр
бийик, ал өзүнүн өнөрүнүн жолунда жүрүш керек да. Садык мырза, сиз айткандай элигертен жакшы сөз бар, жигитке 70 өнөр аздык кылат деген. Бул сизге таандык болуп турат азыркы учурда. Анткени биз жогоруда сиздин өнөрүңүздү, сиздин ордуңузду, тарыхтагы кыргызга кылган кызматыңызды атап өттүк. Мына бүгүн дагы бир кыргызга кызмат кылайын деген жакшы ниет тилек менен ушул Францияга элчи болду деп уктук. Бул ошондо сиз элчи болуп кетесиз, албетте Кыргызстандан кетип ошол жакта жашайсыз. Анан сиздин мойнуңузда, сиз өзүңүз деле сезсеңиз керек, өтө көп маданий жүк бар. Буга мисалы Айтыш фильм кино студиясы калып атат. Эл аралык кино фестивалдарда негиздегенсиз кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деп ал турат. Калемгер Адайбек клубу турат. Ак Илбирс кино сыйлыгынын бирден бир негиздөөчүсү. Кыскасы ушу аркаңыздагы чоң жана өнөрдүн бутактары калып атат да. Ушуларды эмне кылып ичиңиз уйгу ар кандай бир ойлор келип атса керек ушул жака кетип атканда. Же бир табыштап көздөп ушуларды ишке алып кетүү үчүн ал жагынан менин оюм так эле башында себептегенде мен ар бир жумушту негиздегенде ушул нерсеге ылайыктап түзөм да, өзүмчү себептегенде аны менен байланып кала албаймын. Ошол Айтыш фондуна мына Асылбек Маратов жетектеп келе жатат, Айтыш фондун. Андан башка анын жанындагы аксакал, көксакалдары жетиштүү, Амантайдан баштап тиги Азаматка чейин, Шайырбек Абдрахымга чейин. Эми манатчылар болуп көзүнчө булар менен мындайча айтканда мурун эле өзүнүн жолуна салганбыз, бир жолу, эки жолу өткөзүп бергенден эми мына эл колдоп кетти деп. Айтыш фильм кино студиясында Элдар Мадаким жетектеп өзүнчө алып кетип атат. Калемгерди Мирлан. Демек көңүлүңүз ток. Жок, бул жагынан ушундай мен өзүм негиздегенде да ушинтип негиздейм дайыма жумуш. Өзү жашап кетиш керек да. Жашай албаса, демек ал туура эмес негизделген жумуш. Жакшы идеяны айттыңыз. Элчиликке баргандан кийин эки элдин маданиятын көтөрөт деген ишеним турат да. Баары бир маданиятты колго алат болушуңуз керек. Туура, сиз айткандай элчинин эң негизги болуп саналган жумушу бул саясий данакерликти жана саясий мамилени кармоо, көтөрүү болуп саналат эмеспи. Бирок ошол эле учурда менин кызматымда ЮНЕСКОнун туруктуу өкүлү болуп бара жатам. Кыргызстандын ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлү. Бул түздөн түз маданиятка, түздөн түз билимге, түздөн түз тарыхка байланыштуу уюм, дүйнөлүк уюм. Ошондуктан бул тарапта бир чоң жаңылыктарды кылабыз деген оюбуз бар. Ошол түрткүлөп атат. Себеп дегенде атайын ушинтип мамлекеттин каражаты кетип, атайын ушундай элчилик ачылгандан кийин албетте Кыргызга көрүнүктүү бир жумушту кылыш керек деген ой мени азыр кой бербей жүргөн убагы. Артыста жатсам турсам да ошону ойлоп жатам. Көптөгөн маданият жакта чоң жумуштарды кылса болот. Ошол эле биздин азыр Европада, бир эле Францияда эмес, Германия, Чехия, Болгария, дейгочу Италияларда кыргыз мигранттары 20 жылдан мурун, 30 жыл мурун кеткен мигранттарыбыз бар. Ошол жерде дагы Франция бул, Париж бул дүйнөнүн маданий очогу, маданий борбору болгондуктан биз Парижди ошол Европа өлкөлөрүндөгү кыргыздардын маданий очогу кылганга аракет кылабыз. Бул биринчиден. Экинчиден чоң мааракелер болгон бир кезде Союздун убагында Чыңгыз агабыз баштаган ошол эле Ысык көл форуму чоң иштер. Ошондой иштерди улап Ысык көл форумун дагы улаш керек деген ой дагы келип жатат менин оюма. Форумду улантыш керек. Бул Кыргызстан эгерде биз башка экономикалык жактан, саясий жактан атыбыз чыкпаса, жок дегенде маданият жактан, маданияттын Орто Азиядагы кандайдыр бир белгилүү очогу катары тарыхта калышканга далалат жасаш керек. Анткени Кыргызстандын да эгемендүүлүгү дайыма, мамлекеттин эгемендүүлүгү коркунучта болот дайыма түшүнгөн кишиге.
ошол эгемендүүлүктү сактап кала турган ушундай чоң ысымдар, ушундай чоң иштер гана сактап кала алат. Ошондуктан бул жолго дагы көңүл бурабыз дагы. Маданият жакта ушул Париждин бүткүл дүйнөлүк маданият очогунун күчүн, потенциалын болушунча пайдаланганга аракет кылабыз. Рахмат Садык мырза. Соңку суроо менен уктурууну жыйынтыктайт окшойбуз. Мына жакында эл аралык деңгээлде Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата чоң байге сайылып, төкмакындардын айтышы өткөн турат. Төкмакындар өзү деле, мен айткан жогорудагы жакшы жигиттер деле Садык жок, айтыш супсак болобу деген тамаша сөз айтып атат. Бирок өкмөттүн чечими деген чечим, балким ага чейин чечим чыгып, сизди ошо Францияга жөнөтүү үчүн атайын приказ чыккан болсо кетесиз. Бирок приказ чыкпаган болсо айтыштагы алып өткөрөсүз деген ойда. Сиз айткандай аркаңызда балдар турат, жогорку деңгээлде өтөрүнө ишеним чоң. Бирок баары бир ордуңуз ушул жерде көрүнүп калат. Ушул айтыш жөнүндө кыска бир маалымат берсеңиз. Ошо сиз айткандай, бул менин баруум абзел болсо, эгерде ошондой буйрук боло турган болсо, албетте барып, мына 20 күндөй убакыт калды ушул айтышка. Анда Францияда болуп калсам, айтыш болушундай эле, мурункудай эле шаңы менен өтөт деген ишеним бар. Себеп дегенде берде команда даяр турат. Албетте мен өзүм катышпай калсам бир аз супсак болот деген ойлор бар алардын, бирок андай эмес деген ойдомун мен. Анткени айтыштын шаңы, айтыштын курчтуулугу, мааниси, маңызы баары бир кыргыз элинин көңүлүн алып, 30-31-де чоң айтыш күтүлүп турат. Казактардын катышуусу менен кош байге казактардан чоң коноктор күтүлүүдө. Дархан Кыдырали баштаган Түрк академиясынын башчысы, ушул маданият министри баштаган, керек болсо мамлекеттик кеңешчи, мамлекеттик секретарь келет дегенге чейин сөз бар. Буйруса ошондой чоң айтыш күтүлүүдө. Казактардын зор акындарын чакырып жатабыз бүгүнкү күндө. Буйруса 30-31-де чоң айтыш өтөт. Эгерде бул жерде болбой калсам, мен албетте Франциядан, Парижден көз салып турам. Жакшы. Ылайым жакшылык коштосун жашооңузду. Мына эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы, айтыштын 20 жылдыгы, мына кечээ жакындагы өзүңүз айткандай дүйнөлүк олимпиаданын шаңы элибиздин бир демине дем, күчүнө күч, бир аруу дүйнөсүн бир аруулап кеткен сыяктуу мага сезилди. Айрыкча аянтта жанагындай бир шан шөкөт менен коштолушу, алардын деми, элдин топтолушу, эл жакшылыкты, жакшы сөздү, ийгиликти сагынгандыгын дагы бир ирет тастыктап көрсөттү. Анан ошол эгемендүүлүктүн астында элиңизге бир жакшы каалоо тилек айтсаңыз, ошол сиздин жакшы сөзүңүз менен уктурууну аяктайлы. 30 жыл бул оңой жыл эмес. 30 жыл эгемендүүлүктө биз көп жетишкендиктерге жетишүү менен бирге көп жерде мүмкүн мүдүрүлдүк, көп жерден жаза бастык. Бирок ошол биздин кайта турууга болгон эркибиз, кайта туруп, кайта жолду басууга болгон кайратыбыз бүгүнкү 30 жылдык маарекеге, 30 жылдык майрамга жетелеп келдик кыргыз элин. Биз мындан ары дагы жеңишибиз көп болуп, мүдүрүлгөнүбүз аз болсо экен деп тилеймин. Ошол мүдүрүлгөндөрүбүздөн, ошол нерселерден сабак алса, ошол сабак бизге, келечегибизге, жаркын келечегибизге ачык, жаркын жол болуп берсе экен деп тилеймин. Ушул биздин жашообузда биз баягы кыйынчылыктардан арылып, бир кездеги көр дүйнө деген ойлорубузду кемитип, биз абийир арынамыз, маданият, өнөр, руханий азык дегенге көбүрөөк көңүл болсо экен деп тилейбиз. Анткени ошол жол гана бизди мыкты келечекке алып барып, ошол жол гана биздин эгемендүүлүккө пайдалуу болуп бекемдеп түптөй ала турган чоң күч. Ошол келечекке, ошол эгемендүүлүктүн улашына баарыбыз жапырт ынтымакта кадам шилтей берели. Жакшы, тилибиз айткан жакшы сөз дилибизге жарашсын, жасаган туура ишибиз жакшы тарых жаратсын деген жакшы сөз бер Садык мырза. Бүгүн келип, ушул убактыңыз тар болгон учурда дагы Кыргыз радиосун сыйлап келгениңизге ыраазычылык. Мен эми
сиз элчи болуп кеткенден кийин кайсыл бир мезгилде, кайсыл бир убакыттар өткөндөн кийин Кыргызстанга келгенде ойлойм Кыргыз радиосуна келип сөзсүз түрдө элчи катары сүйлөп кетесиздер. Буюрса. Ийгилик коштосун, рахмат, ыраазычылык. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Кыргыз радиосунун Шашкедеги Дил маек уктуруусун уктуңуздар. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, даңк орденин ээси, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, белгилүү коомдук ишмер, маданияттын ири өкүлү, экс-депутат Садык Шернияз менен болгон маекти уктуңуздар. Программаны мен Чынара Айтугулова бардым, режиссерлук пультта Жыргал Аманова кызмат кылды. Күнүңүздөр кунак улансын.